балдарды тарбиялоодо түз жолго салуудагы чоң себептердин бири мусахабатул аулад, балдар менен жакын болуу. Аларды тарбиялоодо жоопкерчиликти сезүү. Жакын болуу деген биз жана жогоруда айтып кетпедикпи, кээ бир адамдар ошо кийимин бүтөп койсо, мектепке куралын алып берип койсо, анан тамагын алып келип берип койгон, ошондо дырдайып кээ бир аталар ушуну жүрө берет, мен кыйратпын депчи. Ушуну тарбия деп ойлоп калгандар бар да. Аалымдар айтып атат, эмне кылыш керек? Мусахаба деген балдар менен жакын бол деген сөз. Күндө телефонго канча адам кармайбыз, башка нерселер менен алек болобуз. Анан балдарга келгенде эле кийим бүтүн тамагы бар деп алар менен аз сүйлөшөт, алар менен жакын болбойт. Айрыкча бул жерде ошол аталар, энелер го, итакалар үйдө, алар жагы менен жакын болот. Бирок тилекке каршы акыркы күндөрдө ошо энелер дагы телефонго көбүрөөк убакыт бөлүп, балдар менен аз сүйлөшөт. Ошондой нерселер келип атат. Мына мурунку калымдар айтып келген. Сенин балаң дейт, сенин балаң 7 жашка чейин райханың дейт. Райханың деген жакын болуп жүргөнүң дейт. 7 жаштан баштап 14 жашка чейин сенин кызматчыңдай болот дейт. Эгер ушул аралыкта сен жакшылык кылып калсаң, ал сага өмүр бою шерик болот. Эгерде бул учурда сен ага жакшылык кыла албасаң, ал сага душман болот.